Эркекке аялдан эмне керек? Эркекке аялдан Эркектен аялга эмне керек? жакшы суроо. Эркектен аялга эмне керек? Аял бул эркекти толуктап турат да. Эркек мисалы аял үйүндө жок болсо, сонун тамак болсо деле курсагы тойбойт да. Жакшынакай төшөгү болсо деле ал üşüй берет, бир нерсе боло берет, эс ала албайт да. Биринчиден аял ошол эркекти дем алдырат. Жөн эле ошол турган турпаты менен эле, жакшы маанай менен эле аны дем алдырат. А дем алган эркек ал күчкө толуп дем алып, маанайы дагы жакшы болот, курсагы дагы ток болот, бүт жактан ток болот дагы өзүнүн ишин мыкты деңгээлде кылат да. Анан чыгып алып, көчөгө чыгып алып, ачка калгандай болуп, бүт тараптан ачка болуп эле ар жакты карай бербейт, ар жака ою кете бербейт. Түшүнүп атасыңар да. Ошол үчүн эркекти бүт жактан тойгозуш керек аялдын иши. Аны дем алдырыш керек. Аны ушунчалык баягы космоско жиберип аткандай, бүтүндөй ушундай тойгозуп, запастар менен салып берип, анан мына эми космосту багындыр деп чыгарыш керек да, дем алдырыпчы. Ошол үйдөгү уют керек. Үйдөгү анын ошол дем алганы шарт түзүш керек. Ал эми аялга эмне керек? Эркектен сүйүү керек. Башкарган, камкоргон, кам көргөн, аны каржылаган, коргогон ушундай нерсе керек да. Аялга мындай шарт керек, камкордук керек. Жолдошу мисалы жок болсо, аял тез эле мындай жүдөп, ушундай кыйналып кетиши мүмкүн да. Бир эркек тарабынан ага камкордук жок болсочу. Же болбосо өзү бир күч алып, күчкө толуп кетиши мүмкүн. Ошол үчүн эми бүгүнкү күндө эмне үчүн дагы ажырашуулар болуп атат? Неге дегенде аял менен эркек бири-бирине көп муктаж болбой калды да. Мурун кандайдыр бир эки бир мамлекет сыяктуу бири-бири менен келишим түзгөн сыяктуу, бири-бирине пайдалуулугун билип ушундай болуп эме алган дагы бүгүнкү күндө бул мамлекет өзү ошол нерсени иштеп чыгарып баштады. Бул мамлекетке муктаж болбой калганда мамилеси солгундап баштайт го. Ошол сыяктуу болуп эле мисалы аял өзүн коргогонду үйрөндү, аялды өзү акча тапканды үйрөндү. Анан аял жан дүйнөсүнөн бир ички бир ошол аялдык напсеси, эми буга мен неге башыйм? Ичинде ушундай уруш талаш болуп баштады да. Өзүм деле жашап кете алам. Ошол ичибиздеги баягы шайтаны деп коебу мындай бизге шыбырап баштады эми. Эми буга эми жалдырып атасың, эми кой. Өзүң деле акча таап атпайсыңбы? Кара, сен өзүң деле жакшынакай эле жүрбөйсүңбү? Эмне кереги бар сага? Анан аял ошол нерседен өзгөрүп баштады. Кыжырданып, баягы ички сезиминен эркекти сыйлабай. Эркек деле көчөгө чыкса толтура кыздар, аны карайт, муну карайт, көзүн тойгозот, өзүн тойгозот. Ал деле ошентип бири-бирине муктаж болбой, ошодон мындай ажырашуулар да көп болуп баштады да. Бирок үй бүлөнү куруу бул ошол дүйнөлүк эле муктаждыктар эмес да. Үй бүлө мисалы карасаңыз, бир адамдар дос болуп атканда, же болбосо кандайдыр бир адамдардын ортосунда бир башка байланыш болгондо, бир имамды чакырып алып, Кудайды күбө кылбайсың да. Бир гана ошо нике окулуп атканда, имам чакырылып, Кудайдын баягы өкүлү сыяктуу чакырылып, ошол Кудайдын күбөлүгүндө ортодо келишим түзүлөт да. Бул деген ошол Кудайды ортого коюп келишим түзүп атасың. Демек, үй бүлө куруудан максат ошол Кудай бар экенин унутпаш керек. Ошол эки адам биригип атат Кудай үчүн, аны күбө кылып, экөөңдүн отношенияңда үчүнчү бул Кудай. Ошол нерсени унутпай жасап атса, мына мен күйөөм ушунча нерсе кылып атам, эмне бул мага эмне кылды дебей, жок, Кудай үчүн. Ошол эле күйөөсү дагы, мына мен аялыма мен ушунча нерсе кылып атам, бул болсо ушундай ыраазы эмес дебей, Кудайды эстеп. Качан гана экөө өзүнүн ордунда болгондо, экөө мындай мамиле тактабай калат да. Аял өзүнүн ордунда болгондо, эркек өзүнүн ордунда болгондо, ошондо алар мамиле тактабайт. Неге дегенде, ар кимиси өзүнүн ордунда, бирөөсүнүн орду бирөөсүнө керек эмес экенин көрөт дагы, мамиле тактабайт да. Сен эмне ушундай, мындай деген сөздөр болбойт. Ошол үчүн Кудайдын улуктугун түшүнгөн, үй бүлө деген бул жөн эле бир дүйнөлүк муктаждыктарды толтуруу үчүн эле эмес, Кудай үчүн бул дагы анын баалуулугу чоңураак экенин түшүнөт да адамчы. Ошол нерсе үчүн курулуш керек үй бүлө. Ошондо жаштар азыр ажырашуу дагы азаят, жоопкерчилик дагы көбүрөөк алып башташат да.